nol bir alo men örттөнүп барам мен күйүп барам. Сени элестет кача ошону деп турса анда кимге керегиң бар? Сага келгиси келип, жаныңда болгусу келип аткан. Өзүнүн спектакльдерибиз менен элдердин баарын бир убакта сен айткандай кетип калган көрүүчүлөрдүн баарын кайра кайрып келгенбиз. Каржылык жагынан акчалар жетпей турса да ошол жерде иштеп жүргөн мынака таланттар, чыгармачылыгым экинчи, үчүнчү планга чыгып кетти. Ооба. Баягы ички сезимдер бир козголуп кеткен учурлар болгон. Жокту иштейт. Кийин интернет аркылуу табышып алганбыз. Сүйлөшүп ала калып сурашып турабыз. Gülüp katkırışıp ötken kesteşip. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин теле жана YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү биздин берүүнүн коногу өзгөчө конок десем болот. Ал Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук драмалык театрынын жетекчиси, кыргыз эл артисти, театр жана кино артисти, журналист, обончу, композитор, айтор көп кырдуу талант Асылбек Өзүбеков. Саламатсызбы агай? Арбагыла. Биздин эфирге конок болууну абдан күттүк. Көптөн бери бошобой аттыңыз. Эмнелер менен алып барып турасыз? Эми баягы эле өзүбүздүн жумуш милдет, бул театрдын иши, албетте, себеби бизерде көп иш-чаралар мойнубузда. Бул театр, улуттук театр, өтө чоң театр, флагман театр. Ошон үчүн баягы кээде убактыбыз болбой калып атканы ошол болуп атат да. Бирок эми бүгүн буйрган күн бүгүн экен, эми жолуккан күнүбүз бүгүн экен. Мына иш-чаралар көрүп атасың, азыр да жүрүп атат. Эртең менен да иш-чара, кечинде деле иш-чара. Мунун баарына караш керек, көз салыш керек дегендей. Ушундай эле иштер. Сиз ошол театрды 2018-жылдан бери башкарып келатсыз. Ооба, 2018-жылдан бери. Анан учурда театр маданияты элдер арасында, көрүүчүлөр арасында кандай калыптанып калдыбы? Себеби биздин студенттик кезде баягы театр маданиятын деле кабыл ала албагандар, түшүнүгү жоктор көп болчу да. Ортосунда кыйкырып, жанагы концерттерде, шоуда отургандай бир атмосфера түзүлөт эле. Азыр кандай болуп калды? Кымбат, мындай да. Бир топ нерсе өзгөргөн. Өзгөргөн дегеним, эми 19-жылы капиталдык оңдоп түзөө иштерине отурганбыз. Жанталашып атып ошол мамлекет берген каражатты убагында колдонуп бүтүрүп, 22-жылы театрдын ачылышын жасап алганбыз. Ошол театр ачылгандан бери элди буюрса өзүбүздүн репертуардын күчү менен, өзүбүздүн спектакльдерибиз менен элдердин баарын бир убакта сен айткандай кетип калган көрүүчүлөрдүн баарын кайра кайрып келгенбиз. Бүгүнкү күндө Кудай деш керек, элдин келиши биздин театрга абдан өзгөчө мыкты. Ошол эле айтып атпайсыңбы, окуучулар жок. Окуучулар сөзсүз түрдө келет, студенттер келет, окуучулар келет. Себеби аларга биз тарбиялык багыттагы спектакльдерди сөзсүз көргөзүшүбүз керек. Ошол эле өзлөрүнүн окуу темасындагы, окуу программасындагы чыгармалардын баары биздин репертуарыбызда. Алар сөз түрдө көрүп, китеп окубаса да, ошол китепти окубаса да, бирок ошол 1,5 сааттын ичинде ошол чыгарманы көрүп, толугу менен бүтүндөй жан дүйнөсүнө көз алдына келтирип, көрүп түшүнүп алып кетет. Мына ошон үчүн алар сөз эми керемет отуруп беришет, укмуш отуруп беришет, аябай көрүшөт. Баягы көрүүчүлөрдүн маданияты балдардыкы ушунчалык деңгээли аябай сонун өскөн. Ошол деңгээлге сиздер кантип жеткирдиңиз? Биз өзүбүздүн ишибиз менен, эмгегибиз менен, ошол өзүбүздүн репертуардагы спектакльдерибиз менен. Эгерде коюлуп сахнада коюлуп жаткан окуя өзгөчө кызыктуу болсо, бүтүндөй жан дүйнөсү менен ошол жака кирет, ошол жактан чыкпайт. Телефондорун өчүрүп алып туруп көрүшөт. Телефондорго жанталашып тартып алып туруп дагы кошумча көрүшөт. Бул бизди сүйүндүрөт, албетте. Ошол мугалимдер менен, ата-энелер менен ушул байланыш болуп, ошолор бизди балдары кошо көрсө экен, ушул тарбияласа экен. Бүт баары ушул бизде да жамандык, жакшылык, өйдө, төмөн, коомубузда болуп аткан көйгөй маселелердин баары мына ушул сахнадан көргөзүлөт. Бул сахна жашообуздун эле күзгүсү да. Ошол бүт баарын кайра өздөрү көрүп чыгат. Демек,
сөз түрдө биздин чыгармаларыбыздын баары булардын жан дүйнөсүнө жакын болуп атканы, ошолорду кабыл алып атканы сүйүндүрөт. Алга баягы актерлордун чеберчилиги дагы салым болсо керек, Ооба, бизде репертуарда 35 спектакль бар. Толук кандуу жүрүп аткан. Репертуарга эң бай театр биздин улуттук драма театрыбыз. Эң көп. 35 спектаклибизди бир айда коюп жетишпейбиз. Кээде ар бир спектакль 2ден, кээ бир спектакль 2ден коюп калганда ошондо 2 айга чейин чоюлуп кетет. Бир спектакль 2 айда барып туруп анан кайра ойнолушу мүмкүн да. Аларга да жетише албай калабыз. Себеби кээде башка иш-чаралар болуп калат, мамлекеттик иш-чаралар болуп калат. Ошончо дагы толук ошол өзүбүз реклама багытындагы ишибизди жүргүзүп, элдерди жарыя кылып, сөзсүз алып келип турабыз. Негизи ушул бул театрда чынында эле баягы өздөрүнүн кесибин сүйгөндөр иштейт болуш керек. Менимче азыр айлык маяналар деле бир аябай көп болбосо керек. Туура айтып атасың, айлык маяналар көп эмес. Сен айткандай ушул жерге баардыгына чыдап, ошол турмуштагы жетишпеген кээ бир кыйынчылыктарын да көтөрө билип, ошолорго кайыл болуп, каржылык жагынан акчалар жетпей турса да ушул жерде иштеп жүргөн нака таланттар, нака фанаттар, жан дүйнөсү менен театр деп бүтүндөй өмүрүн ушул театрга арнап койгондор гана чыдап калган. Айлыктары сен айткандай өтө аз. Эң жогорку сахнанын чебери деген эл артисттерибиздин акылаты 25 000 сом, 24 000 сом. Андан кийинки келаткан муундуку 20 000 сом. Анан жаш актерлорубуздуку 17-18 000 сом. Мына ушундай айлыкка иштеп келатабыз. Күн иштешет, түн иштешет. Эртең менен саат 10-да келген, репетицияга келип, ушул жакта калып, түштөн кийин кечки спектакльди кайра бир сыйра карап чыгышып, анан үйүнө барып эмне кылышат? Анан кечки спектакльге калып, 7-де башталган спектакльди бүтүрүп, 9-дарда. Анан үйлөрүнө жеткенче 10-11 болот. Ошондо булардын жумуш күнү 12-13 саатка чейин. Бизде ченемделбеген иш күнү болуп артисттердики эсептелет. Баягы кээде ушинтип күн түрү менен жүрүп калышат. Кээ бир күндөрү өздөрүн киного дагы мүмкүнчүлүк таап калышат. Радио телевиденияга чуркап кызмат кылышат. Неме бул өнөр адамдарыныкы тынбаган тынымсыз эмгек. Театрга келген адам бүт өмүрүн эле ушул көп баягы кыргыздан чыккан бир белгилүү инсандардын баары, актерлордун өмүр баяндарын карасак, бүт эле өмүрлөрүн театрга арнап койгондор көп экен да. Анан театрдын бир өзүнө ушундай тартып алган кандай бир сыйкырдуу күчү бар? Бүт өмүрүн арнап койгондой. Бул ар бир адамга бериле бербейт кымбат. Табияттан ушул кээ бир адамга бир Кудайда арыган бир өнөр. Адам баарына өнөрлүү болсо гана, жок, бул тандалып ушул табигаттан өзүнүн бир шыгы жаралган учурларда, адамдарда ушундай нерселер кездешет экен да. Карабайсыңбы? Ошон үчүн бул жагы тандалып табигаттан бир жашоосунан өзгөчөлөнүп, Кудайда арыган бир өнөр адамдарынын ошол өнөрдү кайра элге тартуулап турушу саналуу эле адамдарда. Бизде 55 актер бар. Жалпы чыгармачылык топ сүрөтчүлөрдү алганда, режиссерлорду алганда айланып келип туруп 70-80дей чыгармачылык адамдар иштейт театрда. Калганын баары кызмат, тейлөө кызматындагылар, тейлөө кызматындагылар болсо, эми көп да бул жерде компоненттер бирин-бири толуктап турган. Ошол эле кийим тигүү жагы, ошол эле сүрөтчүлөр жагы, ошол эле сахнага даярдап аткан, ошол декорацияларды коюп берип аткан жактар. Эми айта берсе бүт баары толукталып, чогулуп иштеп келтирип бир чыгарма 2 айда. Аябай татаал болуп кетсе 3 айда. Кээде ушундай бир демп пайда болгондо 1 айда дагы бир спектакльдер чыгып кеткен учурлар болот. Кээде бир 2 жуманын ичинде чыгып кеткен бир артисттердин ушундай шыгы менен чыгып кеткен учурлар да болгон. Бул театрдын тарыхында болгон нерселер. Бирок ошол кандай болсо дагы биздин өзүбүздүн жүзүбүздү, улуттук театрдын бийик деңгээлин сактап,
ошол элдерге өзгөчө бир чыгарманы тарталап турушубуз керек. А бунун баары эле жаралышы кыйынчылык менен, азап менен, талаш тартыш менен, кээде уруш талаш менен, сахнада дагы ушундай бир жакалаша кеткен учурлар деле болот. Бирок кайра табышып, күлүшүп эле кайра эми изденүү бул чыгармачылык. Баары эле бир кылка болбойт. Ар кандай болот. Кээ бир спектакльдерибиздин өмүрү аябай узун болуп, 20 жыл, 30 жылдан бери жашап келаткан спектакльдер бар. Кээ бирлер спектакльдерибиз бар 2 жыл, 3 жыл элге көрүнүп калгандан кийин, анан элдин баары көрүп бүткөндөн кийин аны биз репертуардан алабыз. Анын ордуна жаңысын алып келебиз. Биз жылына бери жагы 6 спектакль чыгарышыбыз керек. Бул өтө эле аз дегенде. Күчүбүз жете турган нерсе да. Себеби деген жөн эле чакылдатып чыгарып салган эмес экен. Ошону кандай бир деңгээлде өзгөчө багыттагы чыгарма жарата алабыз. Ошон үчүн бул изденүүнү талап кылат. Күн түнү менен. Эгерде кээде болуп калат, бир жакшы бир элирип кетсе, шарты болсо 7 спектакльге чейин, 8 спектакльге чейин. Но негизи 5-6 спектакль бул толук кандуу спектакль чыгарат. Бүгүнкү күндө акыркы жылдардагы мамлекет тарабынан ушу театрларга колдоо болгону сүйүндүрөт да, себеби бизге каражат тармагын, ошол спектакльдерге каржылык тармагын жакшы акчаларды берип колдоп атышат. Ошон үчүн ар бир театрда кызыктуу чыгармалар жарала баштады. Министрлик бизге мыкты биз сураган өзү сметаларды жиберип, могу спектакльди коебуз деп, албетте кеңешип, темаларынын баары кандай, бүгүнкү күндө элдин талабы, суроо талабы кайсы багытта. Ошолордун баарын көркөм кеңеште тактайбыз, режиссер ким болот, сүрөтчүсү ким болот, кайсы актерлор ойнойт, кайсы чыгарма элге жетет, анын баарын талашып, тартышып, баарын таразалап, салмактап туруп, андан кийин министрлик менен сүйлөшүп, министрликтен каражат сурап, алар бизге акча берип атат. Мамлекеттен маданиятка бөлүнгөн акча каражаты жакшы буюрса. Анан дагы бир жакшы жери, силер ушул борбордо тура бербей, айыл жерлерин, райондорду, областтарды кыдырып келишиңер керек деп шарт түзүп берип атышат. Ошонун негизинде мисалы биз былтыр кыдырып келдик. Баткенге чейин бардык, Алайга чейин бардык, Жалал-Абадты кыдырдык, Ошто чоң спектакльдерибизди алып барып, Оштун борборунда 4-5 күндөп коюп, ошолор келип улуттук театр келди. Мына ушундай практикалык жүзөө өтүп атат. Эл келдиби агай? Келип атат да, таң калып атышат да. Элге биз барып атабыз. Ошого мамлекет кайсы муун көп келет? Шарт түзүп берип атат. Азыркы театрдын сүйүүчүлөрү кайсы муун? Азыр мындай болуп калды. Бардыгы өзүнүн кызыктуу спектакльдерине келип башташты. Эң кызыгы бир нерсе айтайынбы? Мен кээде зерикпестен ушул элдер кирип атканда, элдер тозуп алып, астында турам. Неберелерин жетелеп алып, чоң аталар келет. Ай, Аске, моулар телефондон чыкпай калды. Ушуларды бир театрга алып келип, бир көзүн ачайын деп атам деп. Бул сүйүндүрөт. Кээде неберелери, балдары, келиндери, аталарын, апаларын алып келет. Атам апам айылдан келдиле, театрга алып келдим. Толтура. Бул сонунда мына кайра жандануу башталды. Кайра элдин келип баштаганы. Бизди өтөр чыйралтып, дагы жакшы чыгармалар тартып алайлы. Дагы кызыктуу спектакльдерди көргөзөлү деп, изденүү менен кайра ошолор келсе экен, көрсө экен деп аракет кылып атканыбыз ошол. Быйыл дагы мына жанталаш ушул региондорду кыдырып, мисалы Таласка баралы деген планыбыз бар. Барганда биз жөн эле эмес, бир эле спектакль эмес, 5 спектакль апарышыбыз керек. Бир Талас театрында мисалы, ош жерге ошо кадимки эле ушул жерде репертуарды койгондой көрсөтүшүбүз керек. Райондорун кыдырышыбыз керек. Чүйдү кыдырышыбыз керек. Буюрса, Нарында фестиваль өтөт июнь айында. Кечке эле борбордо фестивалдар боло бербей, региондордо, областтардын борборлорунда болуш керек. Биз элге барышыбыз керек. Элге аралашышыбыз керек. Элге жан дүйнөсүн байытып, руханий азык беришибиз керек. Кичине ойлонтушубуз керек. Жашоо кандай болуп атат? Көргөзүшүбүз керек. Эмне болуп атат? Кандай? Айта берсе ушул багытта сөздөр көп да, чындыгын айткандачы. Анан азыр жогоруда сиз айтып кеттиңиз, мисалы бир спектакльди коюш үчүн биз аябай көп коллектив менен кеңешип,
анан аябай зор эмгек жүрөт депчи. Анан роль бөлүштүрүүдө кантесиздер? Мисалы чындап бул театрда биринен бири өткөн таланттуу инсандар иштейт да, бирин таарынтып, бирин кубантып алган учурлар болобу? Эме болот, баягы ар бир актер сахнага чыккысы келет, образ жараткысы келет. Бар иштегенге даяр. Алар бизге айтат: "Силер бизге иш бергиле, чыгабыз" дейт. Кээде андай нерседе толук кандуу болбой калат ба? Эмне үчүн? Бир режиссер, мисалы сен режиссер болсоң, өзүңдүн көз алдыңда ошол кое турган спектаклиңдин каармандары бар. Ошол актерлорду билесиң, могу актер, мага туура болот деп ошону тандап аласың. Сүрөтчүнү тандап аласың. Мен момундай коеюн дедим эле, могу актер менен иштейин дедим эле. Биз ага сунуш гана кыла алабыз. Бул актерду алсаң дагы жакшы болот эле, бир топтон бери ролго чыга элек. Бул актерду дагы карап көрсөң жакшы болот эле деп көркөм жетекчи дагы, мен дагы сунуш эле кыла алабыз. Режиссер өзүнүн чечими. Биз аны мындай кыласың деп айта албайбыз. Ушул жагы бар да. Режиссердун өзүнүн тандоосу, кандай чыгарат, ким менен иштегиси келет. Ар бир актердон өзүнүн каарманын көрөт да. Ар бир каармандын өзгөчөлүгү бар да. Актерлордочу бул туура келбейт дегендейчи. Анан бул жагы бар чындыгын айтканда дагы. Кээде бир актер экинчи спектакльге, үчүнчү спектакльге өтүп кеткен учурлар бар. Кээ бир актерлор 1 жылдап, 2 жылдап сахнага чыкпай калган учурлар бар. Биз ошолордун ортосун таап, сүйлөшүп, кеңешип, режиссерлорго айтып, бул актерду дагы чыгаралы. Иштеш керек, сахнага чыгыш керек деп. Бул убакта могурек репертуарды алалы, ошолордун жашына ылайыктуу болуп атат. Деп жаш өзгөчөлүктөр дагы болуп калат да. Бирөө 60-та, бирөө 70-те, бирөө 30-да. Кээде бир драмада жалаң 30-дагылар болуп калса, 60-дагылар ойной албайт да. Иши кылып, ушундай бир көп бизде дагы мындай нюанстар бар, чындыгын айткандачы. Бирок баарын бир тескегенге аракет кылабыз эми биз баягы. Жетекчи катары. Көрүп турабыз да. Ушундай жагдайлар да болот кээде. Бирок негизи биз кандай болгон күндө дагы элге мыкты чыгарма тартуулашыбыз керек да. Кеп мына ушунда да бирөөнүн кээде көңүлү деп бир кишинин, бир актердин, эки актердин көңүлү эмес, жалпы театрдын ишинин, театрдын деңгээлинин, театрдын өзгөчөлүгүн дагы бир жолу ача турган чыгарманы гана беттейбиз. Ошого жараша режиссерду да издейбиз. Негизи чет жерден да режиссерлор чакырып алып келгенге аракет кылабыз. Себеби бул ошол актерлорго жаңы багыт, жаңы көз караш, жаңы иштөө манерасы, режиссердун өзүнүн коюу стили ошолор ачыла баштайт. Артисттерди башкача ийилеп иштете баштайт. Артисттерге бул нерсе кызыктуу болот. Бир чети практика тажрыйба алмашуу. Ар бир режиссердин иштөө методу ар кандай да. Бул театр үчүн да кызыктуу да. Жаңы бир форматтагы спектакльдер чыгып калат. Ушундай. Эми агай өзүңүздүн чыгармачылык жолуңуз тууралуу сүйлөшсөк, сиз ушундай көп кырдуу талантсыз, баардык жагынан талантыңыз бар. Анан ушундай талант сизге кимден өткөн? Бизде баягы Кыргызда аккан арыктан суу агат деп коет. Ата энеңиз ушундай таланттуу адамдар беле? Эми чыгармачылык чындыгын айтканда бул театрга 18-жылы келдим эле, чыгармачылыгым 2-чи, 3-чү планга чыгып кетти. Эптеп кинолорду эпизодторго чакырганда жетишип калып атам. Бир жылда бир 2-10 эле чыгарганга жетишип калып атам. Убактым жок болуп калып атат. Концерт койгонум токтоду. Бирок ушундай бир элдер көп сурашат. Кайра бир өзгөчө бир форматта бир концерт коюп элден сырдап чыккым келет. Сахнага чыккым келип сагынып жүрдүм эле. Улам Мырза Карыпбаев, Кайрат Иманалиевдин Акыркы кат деген драмасынын негизинде жаңы спектакль коюлуп, режиссер сунуш кылып, канчалаган жылдардан кийин сахнага чыктым. Өлө аябай сагыныптырмын. Башымда толкундап, көнө албай мындай жатыркап калыптырмын да.
күтіп атып анан өзүм кайра ошол сахнаны эстеп дегендей кайра ошол жерден бир аралашып кеткенге аракет кылдым. Бул мен үчүн дагы аябай өзгөчө сүйүнүчтүү айлардын бири болду. Мына жакында эле премьерасы болгон. Дагы сахнага чыгып бир роль жараткым келет. Ал эми ошол айтып атпайсызбы, кайсы тараптан ата-энеңиз тараптан ооп келиши мүмкүн депчи. Раматылык менен апам мама деп чоңоюп калдым эми. Өзү ушул ырга, сөзгө, ушул жакын эле да өнөр тарабына. Мен эсимде бала кезимде ушул айылдын колхоздун өздүк көркөм чыгармачылыгына катышып, өзү китепканада иштечи. Анан ошол жерден айылдык клубда концерт коюп, ошо балалык кезимде ушул кинонун үзүгү сыяктуу сахнада туруп ырдап аткандар эсимде. Сөзмөр болчу апам, абдан тапкыч, баарын бир байкап турган, ушул апамдан жукса керек. Анан менин чоң энем абдан мыкты сөзмөр киши эле. Өзү келбеттүү, сөйлөттүү, дөөлөттүү, ак жуумалынан келген, татынакай, элечек кийген, шындай бир өзгөчө салмак менен сүйлөп, тамашасы менен, акырын куйкум сөздөрү менен, баары байкаган кыраакылыгы менен, ар бирибизге өзгөчө мамилеси менен багыт берип турар эле да. Чоң энем бурулча, мыкты чоң энем эле. Ал кишинин баардыгы сөздөрү көз алдымда. Мүмкүн ошол тараптан болсо керек. Жакшы. Анан сиз жараткан ырларда, сиз жараткан оондор мындай бир өзгөчө да, башкалардан өзгөчөлөнүп, айырмаланып турат. Анан алардын ичинен көпчүлүгү эле мындай армандуу, муңдуу ырлар көп экен. Мунун сыры эмнеде? Мунун сыры мындай. Биринчиден, мен өзү жан дүйнөмдө лирикага жакынмын, лирикалуу ырларга жакынмын, арзуу, арман ырларына жакынмын. Буга да багыт берип калган нерсе мына ушул Кыргыз драма театрына келген алгачкы жылдан баштап спектакльдерге мен ырларын пайдаланып баштагам. Режиссерлордун суроосу менен, сен обон чыгара турбайсың Асылбек. Мисалы Искен Рыскулов. Ушул жерде спектакль коюлуп калды. Айтматовдун чыгармасы боюнча кылым каратар бир күндө. Ошондо Зарипанын темасы, Абу Талипти баягы камалып репрессияга кеткенде Зарипа балдарын эшитип алып жүргөн Зарипанын темасын таап бериши деп калды. Ошондо мен атайын жазгам. Издеп атып Өмүркул Кулунбаевдин сөздөрүн таап алып таппай жүрөм. Бир гана тамчысындай булагымдын. Бул спектакльге жазылган. Кош жылдыз биздин үйдүн Карлсаны деген Мырзагапаровдун чыгармасы коюлуп калып, Мелис Шашанбаев суранып, айтып бир обон жазчы деп тема кылабыз деп Кош жылдыз Сооронбай Жусуповдун сөзүнө жазылган. Ал спектакльге жазылып калган. Эстечи андай чак кайда сүйүшүп жүрүп ажырашып кеткен, айрылышып кеткен эки адамдын тагдырына жазылган. Алыкул Осмоновдун Акынжан ажал деген спектакль коюлуп калды. Кечиккен кездешүү деген жазылган. Апамдын махабаты коюлуп калды ушул театрда. Жибектин темасы жаралуу аккуу мына ушул спектакльге ушул жерден жаралган. Өмүргө баллада да ошол спектакльге жаралган. Ошон үчүн баягы жан дүйнөм менен ошол каармандын жашоосуна кирип кетип, ошонун ички туюмун, арманын, ошонун ички дүйнөсүн чыгарам деп, ошонун азабын, тозогун көргөзөм деп ойлонуп атып, ошон үчүн мындай бир оорураак, драмалык багытта, орустарда драматические песни деп айтылат. Бизде ошол драмалык багыттагы ырларга ооп кеткен. Менин обондорум көп эле ырдай алышпайт, себеби кичине угушат, жакшы көрүп угушат. Улуу муундар, себеби ар бир адамдын жүрөгүндө өзүнүн арманы бар, сүйүүсү бар, азабы бар, арзуусу бар, тозогу бар, өткөн кеткени бар. Ошолорду барып кээ бир обондорум козгосо керек. Анан ошон үчүн көп угушат. Алар өзлөрүнүн жан дүйнөсү менен отуруп алып угушат. Эми жаштардан ырдап калганга аракет кылып жүрүшөт. Кызыктуу ырдагандар да бар. Кыскартып айтканда, ошол багытта кеткен дагы мен бир Замир Сооронбаев деген курсташым, актер, режиссер,
ошол койгон мага элге тарап кеткен кайгы мұңдың рыцары депчи. Кайгы мұңдың рыцары бул сыздап боздоп эле атат качан койсом депчи. Ошол арзу арман ырларда ушундай. Анан сиз ошол баягы жогоруда өзүңүз айттыңыз, Апамдын махабаты деген кинодо башкы каармандардын биринин ролун жараткансыз. Ооба. Анан өзүңүздүн жашооңузда бир ошого жакын окуялар болду беле? Мындай жибектей жаш кыздарды сүйүп калып, жактырып калып. Жаштык кезде жалындап турган жаштыкта жашоого, сүйүүгө, күлкүгө, ырга, тамашага, оюнга тойбой турган убактарда ооба баягы ички сезимдер бир козголуп кеткен учурлар болгон. Мен аны жашырбайм. Ошондой сезимдер болуп, бир назарың түшүп, көзүң түшүп, кызыгып, ошого байланыштуу дагы бир арзуу арман ырларынан жаралып кеткен учурлар болгон. Ошондой ырларыңыздын бири кайсы? Мүмкүн болсо аткарып берсеңиз болобу? Ошондой ырлардын бири, мисалы, мен бир актриса менен таанышып, бир фильмде чогуу жүрүп, анан ал Казакстандан келген актриса болчу. Анан съемка бүткөндөн кийин кеткен. Ошондон кийин ал актрисаны көрбөдүм. Ошондо кичине ойлонуп, эстеп, куса болгондо мен өрттөнүп барам, мен күйүп барам деген жаралган Жедигерге сөздү саады жаздырып алып, Жедигер саады. Төгөндү такыр аргамда, жорогуң салды арманга, же өзүң такыр чалбайсың, омуруң жок же чалганга. Күтүүдө күндө таң атат, кең дүйнөм тарып баратат, сен неге күндө чалбайсың, 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 кабарсыз арсатта жатат, да жатат. Нөл бир ала, мен өрттөнүп барам, мен күйүп барам, мен өрттөнүп барам, мен күйүп барам. Эмнеге 01? Ал убакта биз чала турган нерсе 01, 02, 03 дегендер болчу. Ошон үчүн образды түрдө башка кайрыла турган жер жок. Айлегети ошол 01, 02 образда жазылганда. Сиздин ушул ырыңыздын каарманы сиздин сүйүүңүз тууралуу билеби? Билбешим мүмкүн. Себеби деген бул экөөбүз 90-жылы коштошконбуз. Көлдүн жээгинен жакшы бар, аман бол, буюрса жолугабыз депчи. Бирок ошо 90-жылдан бери канча жыл болот? 35 жыл. 35 жылдан бери көрүшө элекпиз. Учурунда эмне сезимдериңизди билдирген жок белеңиз ага? Эми ушундай сонун ырдын каарманы. Ал жок, ыр кийин жаралды да. Ыр кийин жаралды да. Эми ал өзүнүн бала бакырасы, үй бүлөсү, алыскы Казакстандын алыскы шаарларынын биринде дагы бир чоң жоопту иштейт. Кийин интернет аркылуу табышып алганбыз. Сүйлөшүп алып сурашып турабыз. Күлүп каткырышып өткөн эстешип. Кандайсың деп. Ошол мына кызыктуу нерселер бул жашоодо болот экен да. Биз эми чыгармачылык адамдарбыз да. Ошол багытта көп жерде болуп калабыз, көп адамдарга жолугуп калабыз. Баягы жакшы көрүү сезимдерин, мени болбосо да ырларымды жакшы көргөн, кат жазып калган кыздар, оорыңызды жактырам, ырыңыз аркылуу сизди дагы жактырам деген. Эми жаштык кезде, азыр эмес, илгеркилерди айтып атам да, 30-40тын тегерегинде. Мындай нерселер, сезимдерди мен туура кабыл алам. Ар бир адамдын ички жан дүйнөсү бар, ар бир адамдын сезими бар. Аны бирөө тыйганга эч кимдин акысы жок. Ар бир адамдын өзү. Так что бул жашоонун бир кызыктуу эле мыйзам ченемдүү бир учуру. Фаридамчы кимге арналган? Жок, Фаридам менин оонум эмес да. Фаридам деген бул Тынарбек Амановдун оону. Тынарбек Аманов деген Москваны өтүп келген, Ош драма театрын ачкан, ошол жакта иштеген мыкты актер бар болчу, мыкты оондор бар болчу. Мен
74-жылдары Ошко барып калып, булар концерт коюп аткан экен. Ошол сахнадан ошол ырдаган ырын угуп калып, ошону жаттап алып, үйрөнүп алып, анан 75-жылы мен Ташкентке кеттим. Ошол жактан Фаридам деп гитараны койгула эле ырдап кыйкырып жүрчүбүз. Анан кийин келип, бияка келип концерттерди ырдап баштадым. Бул ырды эл билчү эмес, Алишем актер көп ырдабай калган. Андан кийин мен муну Шайлебек Дүйшөй экөөбүз кошуна жашап калдык. Анан Шакем айтып, Шаке бир сөздөрү бар, өзөгү бар. Фаридам деген ат болсун. Ушул себеби автордун өзлөрүнүн жазган сөзү боюнча Фаридам. Ушуну өзгөртпөй эле коелу, бирок сөздөрүн оңдоп беренчи деп Шайлебек Дүйшөй бир түндүн ичинде жазып берген. Коңшулаш айылдан кезиккен, коңгуро үнүңдү эшиткен, короңго кире албай коштошуп, кол булгап калчу элем эшиктен. Сонун образ бар да. Бул жерде ар бир адамдын бул ырда жаштыгы бар. Алгачкы сезимдери бар. 9-класс, 10-класс айылдагы керемет учурлар бар. Бүгүнкү күнгө чейин суранышат. Себеби ар кимиси өзүнүн жаштыгын эстейт. Ушулар менен көз алдына ошол убакта Фаридасын эстейт. Ошон үчүн бул Тынарбек Амановдук. Тынарбек Амановдун дагы мен кийинки обондорунан ырдап жүрдүм. Жакшы обону бар болчу. Жакшы обондору. Мисалы, көзүң көздөрүндөй ботонун, көргөздүбейм чындап сүйүү тозогун, көп жүгүргөн көздөгөнгө жетчү эле, көңүлүңдү кошоюн, көрүнүп кай бир эле, көчө бойлоп чуркап чыгып тозоюн. Карачы, керемет. Муну мен өтө тегереки 79-жылдан бери ырдап жүргөн ырлар. Анан ошо сиз жараткан ырларды, сиз жараткан обондорду азыркы биздин эстрада ырчылары дагы ырдап жүрүшөт, мындай башка өң берип, башка жан берип дегендейчи. Ошолордун аткаруусуна сиз канааттанасызбы, же мындай бир кейип калган жерлериңиз да бар? Аята ушул жерин мындай кылып ырдаса болот экен. Роза Шакирова менде иштеп калбадыбы? Тумуш болуп жүргөндө анан айттым, Роза, могул ырдырдачы, ушул спектакльге жазылып, ошо ойдон бага ачылбай калды. Мен сени угуп атам. Сен ырдасаң туура болот эле десем, макул ырдайм деп ырдап бердим. Жакшы экен деп койду. 1 жыл көңүл бөлгөн жок. Таппай жүрөм деп. Ооба. Анан кийин 1 жылдан өткөндөн кийин келиптир тиги ушуларды момундай жаздырдым, угуп көрсөңүз деп. Угузчу десем, жакшы болуптур, кызыктуу болуптур. Мына эфирге кое берейм дейт. Кое бер, жакшы болуптур. Десем, анан Роза Шакирова болуп туруп эле, хит болуп эле, элдин астында Роза Шакирова болуп чыга калбады. Ошо таппай жүрөм. Анан мага келиптир. Асылбек байке, мен эми түшүндүм дейт. Мен ушундай багыттагы ырларды ырдашым керек турбайбы? Мен эми түшүнүп, эми көзүм жетти. Эми сиздин ырларды ырдайм дейт. Ырдай. Анан мен ырларымды баштадым. Андан кийин бир топ ырчылар ырдап жүрөт. Бакас ырдап чыкты. Бакас башкача багытта ырдап чыкты дагы. Бакасты эл таң калды да. Бакас өзү мындай стили бар го. Секирип эле моментум жүрөт го, бир жерге тура албай. Ооба. Карындаш деген ырымды ырдады да. Ырдайм дегенде мен айттым, ырда Бакас. Обонду бузба, сөздү бузба, маанисин кетирбе, ырдасаң ырда. Мен ырдайм дегендердин баарын ушундай да. Сөздү түшүнбөсөң мага жазып кой, айтып кой, сурап кой. Сөзүн оңдоп берем, түздөп берем. Обонду да бузбагыла. Бакас ырдады, эл таң калды. Эмне деген хит кылып салды. Чагылган бүркүп асманым, чартылдап күйө баштадым. Жан албай турган сезимге жалынды да неге таштадым. Калган бир кезде токтолуп, кабылдың кызыл чок болуп. Баратата билсең карындаш, бүтүндөй дүйнөм өрт болуп. Бүтүндөй дүйнөм өрт болуп. Бул менин баягы жаш өзгөчөлүгүмдө чыгарган обон болчу да. Канча жашыңызда? Бул эми 60ка келгенде чыгаргам да.
карындаш ооба ушундай бир өзгөчө көз караш менен карап атса, таң көрдүн ай, өзгөрүп өмүр жашагым, өрттөнүп барам эх жаным деп. Муну бакасырдады. Эл кандай кабыл алды. Демек, өрдү башкача багытта дагы ачса болот. анда сиз менен сүйлөшсөк сөз бүтчүдөй эмес, соңку суроом болсун ошентсе да. Ушул 50 жылдык чыгармачылык жолуңузда сиз эмнени жоготтум деп ойлойсуз, эмнени таптым деп ойлойсуз, эмнеге мындай бир катуу маятаң ушуларды деп мындай бир өкүнүп каласыз? Жок. Өкүнө турган, аябай бир өкүнө турган деле эчтеке жок. Мен ошол өзүмдүн астыма койгон максатымды, астыма койгон ойлорумду, ишимди бүт баарын ошол акылымдын жетишинде, күчүмдүн жетишинче ошолордун баарын бүтүргөнгө, аткарганга аракет кылдым. Арман кыла турган деле ушундай бир өзгөчө андай деле жок. Себеби мен ошол эмгегим менен, ишим менен ушул элдин астында жакшы көз карашта болсом экен, элдин арзуусуна татсам экен, бир жаман нерсе жасабасам экен, жакшы нерселерди тартуулап толкутуп турсам экен деген эле багытта келатам. Ооба, эми көрүп турган эл айтар албетте, могу жериң жаман, могу жериң туура эмес деп. Бирок мун элден деле мындай өтө зекип урушканын же бир жаман көргөнүн укпадым. Сүйүнүч менен, мактаныч менен деле айта алам. Көчөдө келатсам, жашы дагы, улусу дагы, учурашкандары, машинеде келатсам деле ушу светофорго токтоп калсам дагы, оң жагыман дагы, сол жагымдан Асмек деп кыйкыргандары, бул сый да. Бул демек ошол элдин көз алдында турасың. Бул сени кайра чыйралтат. Дагы жакшы иштер жасасам экен, дагы ушу элимди толкутуп турсам экен, элге бир жан дүйнөсүн байыта турган бир ыр же сөз айтсам экен депчи. Себеби менен бул баягы улуттук оюндар тармагында дагы эл менен аралашып кеттим. Көкбөрүдө баяндамачы, комментатор болуп жүрүпчү. Ыр дүйнөсү болобу, концерт болобу, кино болобу, театр болобу, ошол өзүңдүн ишиңди бир дурусураак эмес, дурус, жакшы жашай алсаң, элдин жүрөгүнөн түнөк табат экенсиң. Эл сени бай деп турса, анда Кудай жеткизбесин. Ошон үчүн арман кыла турган деле эчтекем жок. Мына көзүмдүн түрүсүндө сый, элдин деле сыйын көрүп атам. Кайсы жерге барсаң сыйдын үстүндөмүн. Мисалы, сый деген деле ушу да таң кала турган нерсе, мына айтып кетейинчи. Каныбек деген бала чалып калды. Аргымак деген өзүнүн бир Инстаграмда өзүнүн баракчасы бар экен. Каныбек бир жол чалып калып, Асылбек байке, сизге бир аргымак мингизели деди келе деп калды. Мен эми баягылардын эле бири го, мындайлар менде көп болгон да, сөз менен айткандарчы. Ой, рахмат, алтын, аман бол деп койгом. Кайра чалды бир жумадан кийин. Асылбек байке, чын эле деп ойлонуп калдым. Анан жолу кал дей баштады. Качан биз сизге аргымакты мингизели деди келе деп чын элеби деп. Анан бир жерге чакырышты, чогулушту. Дасторконго отурардын алдында эшиктен аргымакты мингизишти. Аллам оозуман түшүп, эс бооп, кылппы чынбы деп, токум менен, жабдыктары менен керемет аргымакты жүктөп келишип, Султан Холл деген эс алуу борборунда. Ошо Султан Холлдун ээси дагы башка балдар бар экен. Булар эми ар кайсы региондун балдары чогулуптур. Каныбек болсо өзү кетпен төбөрөнүнөн. Өнөрүңүздү сыйлаган үчүн Ооба, 9 toroluk балдар бар экен. Көлдүк 2 иним бар экен. Чүйлүк балдардан бар экен. Ошо чогула калышып эле Асылбек байке бир аргымак мингизип коелу дешип эле өзүлөрү акча чыгарышып бир аргымак сатып алышып менен мингизип коюшту. Мына сый. Демек, ошол сени ошол урматтаган адамдардын жүрөгүнөн түнөк таап, ишиң менен, эмгегиң менен албетте. Анан ошон үчүн сый көргөзүп атышат да. Болбосо мен аларга киммин? Мындай бир туугандарым эмес. Кийинки эле муундагы балдар. Бул болгон окуя. Ал деле көрдүңөр болуш керек, баягы желедин баарында эле ошол чыгып, Instagram, Facebook'та жүрбөдү. Мына ошон үчүн мындай нерселер кайра сени жыйралтат да, дагы
шык берет шык берет. Дагы иштешим керек, дагы депчи. анан ошо сиздин мисалы көчөдө көрүп калса деле учурашышат, Асылбек байке кандайсыз деп ар бир жерде салам берип турат да. Анан учурда мисалы тойлор көп өтөт да. Ооба. Анан мисалы сиздерди баягы жакшылыгына чакыргандар да көппү. Негизи тойлорго барасызбы, ырдайсызбы? Тойлорго барам. Жумуштан кийин мен бошмун да. Ооба. Жакшылыктарын барышып бөлүшөм. Өзүм эмгегимди алам. Сыйын көргөзүшөт. Барып ырда дегендерге ырдап берем. Мен айтам, мен жөн эле ырдап кетип калбайм. Мага кененирээк убакыт бергиле. Ырдап коюп кетип калган турмас. Мен эл менен аралашып, сүйлөшүп, куттуктап, 20-30 мүнөттү бери алып туруп, анан ырдап, баарын көңүлүн көтөрүп туруп анан кетем. Алып баруучу болуп калууга чакырышат. Юбилейлер көп чакырышат. Ырдап атканда сүрөткө түшөлү дейт. Мен ырдап атып эле кучакташып эле сүрөткө түшүп жүрө берем. Жетишем баарыначы. Алар жакшы көрүп сенин жаныңда болгусу келип атат да. Ооба. Алар сени сыйлап ушу жаныңда болгусу келип сүрөткө чыгышкысы келип атат да. Бул жаманбы? Жакшы нерсе да бул. Сени урматтап, жек көрбөй сени менен жаныңда болуп сүрөткө түшүп атканы. Ошол эртең сүрөттү көрүп алып туруп Асылбек байке менен сүрөткө түштүм десе, бул сүйүнүч да. Анан айрымдары ошону сындап чыгышпадыбы? Мисалы көрүүчүлөр, угуучулар мага гүл берген учурда гана келип жаныма келип десе болот. Ошол учурда гана кайсы учурда келсе келе берсин, мен кучакташып жүрө берем бар менен эле. Маданияттуулукка жатпай. Жатат. Маданияттуулук, сый деген эле ошол эмне? Келип эмне сени ошол кучактап атса, сүрөткө чыгышсы келип атса, акчаларын кыстарып кетишет. Эмнеси жаман? Ал жакшы көргөндөн ошол өзүнүн тапкан эмгегин берип атат да сага. Бул деле сый да. Көрдүңбү? Эмне жаманбы? Андай көрмандарды жектебеш керек. Эмнеге жектейсиң? Мен тамашачындан эле айтып коем. Чөз мына илгери фотографтар көлдүн жээгинде төөлөрдү жетелеп алып сүрөткө түшчү эле. Керек болсо мен төөнүн да ролунда болуп берем силерге деп. Эми алардын көңүлү жакшы көргөндөн келип атат сени. Урматтап сыйлагандан келип атат. Ошону түшүнүшүм керек да. Ошону кабыл алышым керек да. Ошон үчүн бул мыйзам ченемди кайра сүйүнүшүң керек да. Сени элестет, давай жашан деп турса. Анда кимге керегиң бар? Сага келгиси келип, жаныңда болгусу келип аткан. Неберелерин, балдарын кармата коюшат. Асылбек сизге тартып алайынчы деп жаманбы? 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин ошол чыга келсе, мына Асылбек атаң ошондо сени менен сүрөткө түшкөн десе, моорек ырды уктуңбу? Шуну кылчы деп турса эмне? Түбөлүк өлбөгөнүң, өчпөгөнүң ошол да. Бул сонносу. Маектешүү бизге абдан кызыктуу, анан сыймыктуу дагы десек болот. Анан убактыңызды бөлүп бизге маек бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Анан мындан ары да ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Сизден дагы болсо дагы жаңы ырларды, жаңы чыгармаларды, жаңы обондорду күтүп калабыз. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз өзүбүздүн берүүбүздү аяктадык. Кийинки көрүшкөнчө аман болуңуздар.